Gördüğümde yengdin barın, sebepleri sensin canım. Sen görgöndöy turam hazır, bir o içinde muzdak canmın. Muzdak canmın. Шаңдорақтарынан чыртта бийлейли. Бул жерге чогулганыбыздын себеби өткөн убакытты эстеп териштирип, келечекке сабак алуу. Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок дептир Ломоносов. Мында жүрүп Ломоносовдун сөздөрүн жаттагансыз го, Аскар Акаевич? Жок, мен Акаев эмесмин. Мына Акаев. Мен жаш кезде Акаевдей болом дечүмүн. Чоңоюп Акаевдей болдум. Оюмда президент болсо эле тагдырдын тамашасы. Эмнеге оңураак отелге барбай мындай кумду сизди жерге долуктук? Жакшыраак жерге барсак болмок. Ооба, жабык жерде отурсак болмок. Мына силердин кемчилигиңер. Карапайым эл жакырчылыкта сизде отурса, силер алардын эсебинен отелде жумшак жубанда эч нерсе кылбай жаттыңар. Кандай эч нерсе кылбай? Кылдык кой эле жумуш. Креслода отуруп, чыгышка дегенден башка эмне кылдың? Мына Короче, еще короче. Сен сүйлөтө жүрбү? Жөн турчу. Өлкөгө стабилдүүлүк алып келдик. Коронавирус менен күрөштүк мына. Чоң коррупционерлерди камадык. Мо гитара менен башың жара чабайбы? Стабилдүүлүк деп коет. Моозо кармайм деп үзүчү салдың го. Дос деген саткын болбош керек. Кайдагы дос? Булоконун достугу Бишкектеги ишти кетирип аттырбы? Дос болсо өздөрүнө доста. Сатып кетеби, кызынан акынан ичеби, өздөрүнүн жеке иши да. Мамлекет ишине неге аралаштырат? Өзү президент болот, андан кийин досу болот. Ошондой да болмок беле. Бүт мамлекеттик кызматта достору, шофурлары отурат. Анан алар иш билбей, конечно өлкө алда жылбайт. Неге жылбайт? Жылдырдым. Мына канча деген жолдорду салдырдык. Даткагемин салынды. ЭАЗСке кирдик. Оюн өткөрдүк. Кыр жаздым. Жолдор менен Даткагеминди Кытайдын кризисине салдырып кеттиң. Аны ким төлөйт? Тоскеңби? Сен кимсиң мага антип айткыдай? Мен Умар Дадановмун. Ой, Такешмин, Такеш. Президент болгондо жеп-жеп чет өлкөгө чыгарып кетесиңер. Анан азыр бардыгыңар жыргап жашап жатасыңар. Далилиң барбы? Далилби? Жөн гана чөнтөгүңөрдү, телефонуңарды көрсөткүлөчү. Арзан эле телефон, бир камералуу эле. Меники кнопкалуу, меники антенналуу, Меники бурамалуу. Меники көгүчкөн. Кат жасасың алып барып берет. Мына бир сообщение кетти. Иш кылганга, жоопкерчилик алганга жоксуңар. Өлүмүш болгондо мастер спортсуңар. 20 жыл бою экөөңөрдүн үй бүлөңөрдүн азабын көрдүк. Үй бүлөңөрдү башкара албайсыңар, мамлекетти кантип башкарабыз дедиңер. Биз эмне? Ыңгайсыз суроолор передачасында отурабызбы? 10 жылдан бери ыңгайлуу журналист чакырып, ыңгайлуу суроолорду угуп жаман көнгөн экенсиң. Кетип атып канча деген кишинин убалына калдың. Кантип уктап атасың? Мен аттырган эмесмин аларды. Моголар, ушулар бийликке келиш үчүн мени элге жаман көргөн тыткылыштар менен биргелешип кылышты. Бизди түрмөгө каматып салсаң, кайдан кылмак элең? Атпаган күндө да аткандарга тоскоолдук кылышың керек болчу. Жок дебесин, мени карлап жатат деп айтып чыгыш керек болчу. Ошко отуруп алып, балам бизнесмен болсо не кылайын дебей. Жаман бекен? Сен сүйлөбө. Кыргызстандын ушул абалга келишинин башаты сенсиң. Мен саясатчы эмесмин. Мен ученыймын. Дайыма ушул сылтоону айтасың. Анда эмнеге президент болосуң? Улуу деп дөңгөчкө отургузуп койсо, ага да татыктуу эмес экенсиң. Сөздүн кыскасы, бардыгыңар өтө начар иштедиңер. Өз бийлигиңер үчүн каматып, өлтүргөнгө кыйынсыңар. Жоопкерчилик алганда качасыңар. Мунун баары азыркы президентке сабак болуш керек. Ооба, аларга караганда көрүнүктүү иштер жасалып жатат. Бирок акча дегендер акча менен кутулуп кеткени адилетсиздик. Мамлекеттен уурдайсың. Андан кийин акча менен акталып кетесиң. Андай болбойт да. Не болду? Анан бюджетти толтурабыз деп казино ачтыңар. Элдин эсебине арам акча аралаштырбай, элди укуш керек. Не болду? Эми айткылачы. Кыргызстандын ушул жаман абалга келүүсүнө ким күнөөлүү?
Jaman oyumda her kim özün günörüzde oylap durmun. Negisi biz sözümüzde bolbogon jakşı nerselерди başka adamlardan, ayrıca prezidentlerden күтөт экенбиz. Nökörçülüktü bolsa, tabii istese de. Көрсө, ел başçılar elдің көпчүлүгүнүн күзгүсү экен. Кандай болсоңор, ошондой башкарылаңар деген жөн айтылбаптыр. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн бийлик эмес, абийир жана мекенге болгон сүйүү керек экен.